Жалал Абад областындагы Алабука районуна караштуу номер 18 Бешимов атындагы орто мектебинин биология мугалими Оңолбаева Толгонайдан акыл эмгегинин маданияты ассистенттерине жалындуу ысык салам. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадамимовдун устаттык өнөрү китебинен. Бүгүнкү тема окуучуларды шыктандырып сабак өтүү. Улуу окумуштуу Уильям Артур Уорд айткандай, катардагы мугалим айтып берет, жакшы мугалим түшүндүрөт, алдыңкы мугалим көрсөтүп да берет, ал эми улуу мугалим шыктандырат. Ушул сүрөттөрдү коюу аркылуу мен дагы шыктандырган мугалимдердин катарына кошулууну максат кылдым. Шыктандырып сабак өтүү үчүн эмне кылуу керек? Алгач мугалим өзү шыктанып жашап, иштөөсү, сабак өтүүсү керек. Өз кесибинен, турмуштан, окуудан жадап, оорлоп, эптеп иштеп жүргөн эч качан шыктандырып сабак өтө албайт. Агайдын ушул сөзү мени көбүрөөк шыктандырды. Ар бир сабакка, ишке романтикалык мамиле болуусу зарыл. Чындык, адилеттүүлүк, оптимизм шыктандыруунун башкы негиздеринен болот. Көз боемочулук, жасалмалуулук иштин тоскоолу. Каменский, Ушинский, Сухомленский, Аманашвили, Шаталов, Бектур Исаков жана башка чыгармачыл мугалимдердин педагогикалык ийгиликтеринин сыры төмөндөгүдө. Өздөрү шыктанып иштегендиги жана окуучуларды шыктандырып билим бере билгендигинде болуп жатпайбы? Максатка каратылган эркиндик мугалимдерде да, окуучуларда да өздөрүн комфорттуу сезүүсү шыктандыруунун зарыл шарты болуп эсептелинет. Кананын тазалыгы, же болбосо класстын эстетикалык жасалгалануусу ар бир сабактын шыктандыруу узак мөөнөттүү шыгы бар үзүндүсү болуусу керек. Мугалимдин өз предметин терең, ар тараптуу билүүсү турмуш, илим, азыркы заман, келечек менен байланышта болуусу зарыл. Эгер мугалим кааласа, сабакта баарына жол тапса болот деген агайдын сөзү мени дагы да шыктантты. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.